Жаңылықтардың күндізгі топтомын түз эфирде баштайбыз. Студияда мен Айғаныш Тұратбек қызы, саламатсыздарбы. Баткен облысының Қызылқия шарында 34 жаштағы жаран шахтада газға уланып қаза болды. Бұға чейін өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Қызылқия шарының Каракозу айылында жайгашкан көмір шахтасында газ чыккандыгы тууралуу маалымат берген. Жерине тоо кырсыктарынан куткаруу кызматынын Қызылқия шарындагы 5 куткаруучу тартылган. Шахтанын 90 метр тереңдигинде 34 жаштагы Ноокат районунун тургунунун жансыз денеси табылып, жакындарына өткөрүлүп берилди. Бишкекте 20 майда саат 00:40 чамасында автокран менен жеңил унаа кагышкан. Милициянын кайгуул кызматынын маалыматына ылайык 25 жаштагы айдоочу Масалиев көчөсү менен чыгыш тарапты көздөй автокранды башкарып бара жатып, Тыналиев көчөсүнөн солго бурулуп жатып карама каршы багытта келе жаткан 24 жаштагы айдоочунун башкаруусундагы BMW 530 үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Натыйжада BMW 530 унаасындагы 2 жаран жабыркап, ооруканага жеткирилген. Учурда 2 унаа тең убактылуу токтотуучу жайга короо жайына киргизилип, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Тергөө амалдары жүрүүдө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери пара менен кармалды. Маалыматка ылайык, УКМК мамлекеттик бийлик органдарындагы, анын ичинде укук коргоо органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери 1500 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылуу фактысы аныкталды. Ушул жылдын 18 майында Карасуу районунун аймагында көрсөтүлгөн сумманын 20 000 сом өлчөмүндөгү бир бөлүгүн алып жаткан жеринен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери, милициянын майору кармалган. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө амалдары уланууда. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда 17 майда диний адабияттарды уруксатсыз даярдоо жана жайылтуу боюнча жашыруун басмакана аныкталды. Мамлекеттик коопсуздук кызматы басмакана Кыргызстандын аймагында террористтик жана экстремисттик аракеттерге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аныкталган. Кыргызстандын жаранынын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүү учурунда басып чыгаруучу жабдуулар, компьютерлер, принтерлер жана 5000ден ашык диний адабияттар табылып алынды. Ошол эле учурда басмакананын ээсинин диний адабияттарды чыгарууга уруксат кагаздары, тиешелүү маркировкалары жок. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын диний экспертизасынан жана текшерүүсүнөн өткөн эмес. Тинтүү учурунда алынган диний адабияттар теологиялык экспертизага жөнөтүлдү. Азыркы учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мерим Тилекова үй камагына чыгарылгандыгы кабарланды. Маалыматты башкы прокуратурадан тастыкташты. Ал Каракол шаардык соту тарабынан 1 айга үй камагына чыгарылган. Бирок башкы прокуратура мындай чечимдин үстүнөн облустук сотко арызданды. Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мерим Тилекова 17 майда кармалган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин опузалап пара алуу негизинде тергөө амалдары башталган. Учурда тиешелүү иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. 14 майда улуттук коопсуздук кызматы Ысык көл облусу боюнча саламаттык сактоо координатору 100 000 сом пара алууга шектелип кармалганын жарыялаган. Анын жанында министрдин кеңешчиси да болгону аныкталган. Бейшеналиев өзү бул маалыматты четке кагып, ал күнү медайымдар күнү белгиленгенин, ал эми акча майрамга карата алынганын айткан. Бүгүн 19 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин телефондук сүйлөшүүсү болду. Маалыматка ылайык, кыргыз-өзбек эки тараптуу мамилелеринин бардык комплекси талкууланды. Мамлекет башчылары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы салттуу, достук, ынак, коңшулаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү жана тереңдетүү эки өлкөнүн элдеринин түпкү кызыкчылыктарына жооп берерин белгилешти. Тараптар
соода-экономикалык кызматташуусунун активдешүүсүн, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүнүн жогорулоосун канаттануу менен белгилешти. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев мамлекеттик чек ара маселелери, сооданы көбөйтүү, өнөр жай кооперациясын тереңдетүү, транспорт жана энергетика тармагындагы биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду илгерилетүү маселелери боюнча жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Ал эми спорт жаңылыктарында бүгүн 20 майда Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы борбордук зонадагы командалар арасындагы Азия чемпионатында финалдык беттешин өткөрөт. Турнир ушул күндөрү Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында 5 команданын катышуусунда өтүп жатат. КФУ 16 Чемпионшип 2022 финалдык турунда Кыргызстандын командасы Өзбекстандын командасы менен беттешет. Финалдык турга чейин Кыргызстандын курама командасы 1 упайга ээ болуп, турнирдик таблицада акыркы 5-орунда. Өзбекстан 7 упайга ээ болуп, Иран менен 1-орунду бөлүшүүдө. Акыркы сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду. Кошумча маалыматтарды биздин Ош ТВ KG сайтынан жана социалдык баракчаларыбыздан да күзөтүп туруңуздар. Саат 13:00 түз эфирден жолугушканча бизден алыстабаңыздар.